Саламатсыздарбы, эфирде жаңатар ана алпаруучусу мен Абай Нурбашевиков алгач бул күнү катталган окуялардын кыскача түрнөгү. Турмуштун оорусун кечирип келгенине өз баласын өлтүрүүгө аракет жасаган ал боюнча териштирүүлөр башталды. Президент соцфондун камсыздандыруу төлөмдөрүнүн тарифтерин кайра карап чыгууну өкмөткө тапшырды. Дыйкандарга берүүчү насыянын пайызы түшүп, мөөнөт узарып, күрөө салынды деп ишендирет өкмөт башчысы. Кышы бою чатырларда жана контейнерлерде күн өткөрүп келген чай-чайылын тургундарына жардам жеткирилди. Кыргызга жат болгон сапаттын бири өз баласын көчөгө таштоо сыяктуу көрүнүш күн санап көбөйдү. Айтайын дегенибиз, жакын деле 14 февраль көпчүлүк жаштардын арасында сүйгүнүү деп аталып жүргөн күнү дал ошол тоок сүйүүдөн жаралган наристесин көчөгө таштап кеткен аял кармалды. Ал өз баласынан кутулуу үчүн ар кандай айла малдарды колдонуп, керек болсо аны өлтүрүүгө чейин барган. Негизи эле кананынан жаралган наристени мындай кордукка салуусунун себеби эмнеде? Кийинки материалда. 14 февраль күнү Ош шаарынын Курман Жанаткал көчөсүнүн көп кабаттуу үйлөрдүн биринин подъездинен болжол менен 1 жаштан өткөн ымыркай табылган. Ана ошол жерде жашаган бир тургун Ош шаардык балдарды жана үй бүлөнү калыбына келтирип борборуна алып келип таштап кеткен. Ошол эле учурда Калан социалдык камсыздоо бөлүмүнө белгисиз бир аял баласын 13 февраль күнү көп кабаттуу үйлөрдүн кире беришине таштап кеткендигин айтып, аны кайрадан таап берүүлөрүн суранган. Аталган бөлүм кызматкерлери дароо Ош шаардык ички иштер башкармалыгына билдирүү жасашып, издөө иштери башталган. Сулайман Тоо милиция бөлүмчөсүнүн ыкчам иш аракеттеринин негизинде ташталган жаш наристенин кай жерде экендиги аныкталган. Мына облус стоматология поликлиникасынын жанындагы тушундагы домдун 2 подъездинен ошо подъезден табылган. Ошол жерден бир студент бала көрүп калып, аны алып келип ушул жерге таштап кеткен экен. Детом мына балдар үйүнө. Ушул жерден биз аны изилдеп атып, баланы ушул жерге алып келгенин билип, азыр тактап, бала бүгүнкү күндө эмес состояниясы оор, врачтан да өзгөр азыр көрдүңөр. 13 февралдан 14 февралга чейин сууктун күнүндө таштанды сымал көчөдө калып кеткен ымыркайдын абалы албетте жакшы эмес. Жалгыздыкта калып коруп калгандыктан ба айтор бүгүнкү күнгө чейин ыйы токтобогон. Ош шаардык балдарды жана үй бүлөнү калыбына келтирүү борборунун жетекчисинин билдиргенине караганда, ымыркайда атайын текшерүү жүргүзүшкөн жана анын денесинен күч колдонулган сыяктуу көк дактар табылган. Келген абалда бул 14 күнү келди, саат 8:30 келди. Эден кызматкери менен анын келгенде өтө беспокойно болчу. Бала буту колун уктап калган үшүп. Анын температурасын өлчөп кабыл алдык. Кийимдерин бүт алмаштырып, тамак аштын неме болдук, бирок ошондо дагы ошол түнү беспокойно болуп чыкты да бала. Себеби дегенде коруп калган балачы. Чөчүп калган да. Неден чөчүп калган, эми өзүңүздөр эслейсиздер. Бирок мойнундагы дактары ошол азыр кичине дагы кайтып калыптыр. Кичине кайткан. Бул дактар эмнеден болушу мүмкүн деп ойлойсуз? Эми бала мен как дарыгер катары айтат, бала мойнумен жыгылбайт да, жыгылса дагы башка жерине түшүш керек эле да. Бул деген атайы кармалган жерлери ошол үчүн дак болуп турат да. Чындыгында тартип сакчылары менен биргеликте баланын мойундарын карап көргөнүбүздө өзүңүздөр көргөндөй көк дактарды көрүүгө болот. Мына ушундай ымыркайдын зордук зомбулукка кабылгандыгы күмөндөлгөн соң, анын апасы да милиция кызматкерлери тарабынан табылып, учурда ал убактылуу кармоочайга киргизилди. Өз баласын өгөйлөп, ага күч колдонуп, түн ичинде көчөгө таштап салуусунун себеби эмнеде экенине кызыгып сурап көрдүк. Анын айтымына караганда, кадимкидей эле турмуш куруп, жолдош экөөнүн ортосунда мына бүгүнкү көчөдө калып, ата-эне мээриминен ажырап жаткан бала төрөлгөн. Бирок күйөөсү аталык милдетин аткарбай, иттен жок же биттен жок болуп, дайынсыз эле бир кара курсаң кампайтып, үй бүлөнүн оокатын ага жылдырууга киришкен эмес. Баласын өз турмушун өткөрүү оорго турган эне акыры өз баласынан кутулуп, аны өлтүрүп салууну чечкен. Апам үйдө жүргөм бир айча. Ошо күйөөм бага албай ошол жерде жүргөм апамкында. Анан кичине тузга тургандан кийин папаңга кеткенбиз. Папаңга кетип бага албай. Кантип бага албай койдуң? Акча жокпу? İşte oydu. Köyün mü? Özüm iştediysem işletmedi. Баланын мойнундагы издер эмне издер? Сен мунтуңбу бала? Неге? Өлтүрөйүн дегем. Курсагында 9 ай көтөрүп, өз канынан жаралган баласын өлтүрөйүн деген энеге эмне дээрибизди билбей калдык. Ар бир пенде өз рызкысы менен деген кеп бар эле. Бирок ымыркайдын рызкысы кай жерден кайсы күнөөсү үчүн жок калды. Айтор түшүнүксүз. Негизи эле баласын көчөгө таштап кетүү бул адам затына, анын ичинде Кыргыз элине жарашпан сапат экенин ойлоп, жүрөгүң түпкүрүнөн жанчылат. Дагы бир өкүндүрүүчү нерсе көчөдө калган кыргыз балдарынын күн санап көбөйүп жаткандыгы ар бир адамды ойготуучу жана таасирленчү жагдай. Абай Нурбашевиков, Бектел Акылбек уулу, Ош Прим жаңалыктары.
Кошумчалай кетчү жагдай жогорудагы окуя боюнча Кыргыз Республикасынын мыйзамына ылайык адам өлтүрүүгө аракет жасоо фактысы боюнча кылмыш иши козголду. Бүгүн таңкы саат 6-лар чамасында Жалал Абад облусунун Кыргыз-Өзбек чек арасына жакын аймагында күчү 4,5 балга жеткен жер силкинүү катталды. Сейсмология институтунун маалыматына караганда жердин титиреши Аксы районунун Кызыл Жар, Атана, Сарыгаш айылдарында 4 балл, Кербен, Үч Коргон айылдарында 3 балл, Таш көмүр шаарында 4,5 балл болуп сезилди. Өзгөчө Кырдаалдар министрлигинин маалыматына караганда кыйроолор жана жабыркагандар жок. Мамлекет башчысы социалдык фондко төлөнүүчү камсыздандыруу төлөмдөрүнүн тарифтерин кайра карап чыгууну өкмөткө тапшырды. Президент социалдык фонддун төрагасы Мухаммедкалый Абылгазиевди кабыл алды. Жолугушууда Алмазбек Атамбаев пенсиялардын көлөмү ар бир төлөмдөрдүн камсыздандыруу өлчөмүн төлөгөнүнө жараша болорун өлкө калкынын көпчүлүгү түшүнөрүн белгиледи. Бирок тажрыйба көрсөткөндөй азыркы система биздин элеттиктер жашап жаткан, эмгектенип жаткан кырдаалды жана шарттарды толук эске алган эмес. Азыркы система боюнча чакан жер үлүшү бар адамдар менен ири жер элдеринин ортосунда теңсиздик орун алган, деди президент. Ушуга байланыштуу өлкө башчысы социалдык адилеттүүлүктүн принциптерин турмушка ашыруу максатында жана төлөмдөр боюнча жүктү адилеттүү бөлүштүрүүнү эске алуу менен тарифтерди кайра карап чыгуу тууралуу маселени өкмөткө жана соцфондко тапшырды. Дыйкандарга бериле турган насыянын пайызы түшүп, мөөнөтү узарып, күрөө салынды. Бул тууралуу премьер-министр Темир Сариев Кыргызстандагы радиолордун биринде берген маегинде билдирди. Анын айтымында быйыл дыйкандарга бериле турган насыянын баштапкы төлөмү буга чейин 30% болсо, эми 10%га түштү. Төлөм мөөнөтү буга чейин 2 жыл болсо, мындан 3 жылга узартылды. Мурда дыйкан насыяны алары менен төлөп баштаса, жаңы келишим боюнча 6 айдан кийин төлөйт. Аны менен катар 100 000 сомго чейин сумманы алган дыйкандарга эч кандай күрөө талап кылынбайт. Былтыр айыл чарба багытында 5 миллиард сом насыя берилген болсо, быйыл бул сумманы 10 миллиардка жеткирели деп жатабыз. Мындан сырткары Кыргыз-Орус бирдиктешкен фондуда 12% менен 1 жылдан кийин төлөнүп баштай турган насыяларды 5 жылдык мөөнөткө берип жатат, деди Сариев. Зилзаладан жабыр тарткан Кара Суу районунун Чайчы айылынын тургундарына Жогорку Кеңештин депутаты Улан Примов тарабынан көмүр берилди. Кышы бою чатырларда жана контейнерлерде күн өткөрүп келген аталган аймактын тургундары үчүн бул чоң жардам. Кыштын ызгар суугуна чайчылыктер кандай шартта жашап жатышат? Кесиптешим Кенжүбү Мамат Садыкова кабар алып келген. 17 ноябрь күнгү жер түтүрөөдөн 4 баланын энеси Айчүрөк Осмонованын үйү жапа чегип, 4 категорияда экендиги аныкталган. Мамлекет тарабынан убактылуу контейнер берилгени менен Айчүрөк айым суда катары берилүүчү 200 000 сомду ала албай келет. Айтымында буга жолдошунун шартка байланыштуу Өзбекстандын жараны болуп калгандыгы себеп. Түшүп калган үйүбүз кайнатамдын намында болгон. Азыр мен күйөөмдүн намына өткөзүп алайын десем, күйөөм Россияга бар, Россияда болбогон бир себептер менен кармалып кымалып калгандыгы үчүн мага ол доверенность бериш керек экен, доверенность бере албайт, макулдуктун немелеринде эч нерсени бере албай, өзгөрө албагандыгы үчүн мен азыр документ өзүмдө болбогон суда алып, мен эч кандай үй сала албайм да. Ошон үчүн өзүмдүн намыма өткөзүп беришсе. Балдарын жалгыз багып жаткан эне мамлекеттен эч кандай жүлөк пул да албайт. Учурда тиргелиги ар тараптан келген жардамдардын эсебинен болуп жатат. Бактарактарыбызды кыркып жагат элек, кыйналат элек, үшүйт элек, суук деле катуу болуп атты, жок көмүр келди. Биз мындай жакшы эле жашообуз жакшы эле болуп, жакшы эле отторду жагып, жылуу эле жашап аттык. Көп эле ушу бизге камсыз кылып, көмүрдөн кем кылбаган ошол Примовго да чоң рахматыбызды айтабыз. Айчүрөк Осмонованын Жогорку Кеңештин депутаты Улан Примовго ыраазы болгондугу жөн жерден эмес. Кышы бою контейнерлерде жашап келгендерге жардам иретинде буга чейин 150 тонна көмүр таркатылган. Жазалдын кайрадан күндүн суукташынан улам чайчылыктарга бул жолу 47 тонна көмүр алынып келинди. Биздин ишкана ар дайым ушундай мүмкүнчүлүгү чектелген, оор акыбалда жашаган жакыр адамдарга, инвалидтерге ушундай ар дайым ушундай жардам беребиз. Азыр бул жерде жер түтүрөөдөн ушундай муктаж болуп, азыр суукта калып, ушу кыйналып аткан адамдарга дагы азыр ушул жерге ушу жардам бериш үчүн көмүр алып келдик. Ушундай жардамдарды биз ар дайым ушундай бере беребиз, ушу берүүгө ар дайым даярбыз. Жер түтүрөөдөн Чайчы аймагы боюнча 122 үй жабыр тарткан. Мамлекеттен же түрдүү донорлордон келген жардамдарды зыянга учураганына жараша адилеттүү бөлүп берүү үчүн атайын комиссия түзүлгөн. Эми алар келген жардамды атайын комиссия негизинде бөлүп беришет. Рахмат ушу берип аткан адамдарга, алып келип аткан мына ушу шопуларга, ушунча суукта калбай алып келип атышат шопулар. Ушуну алып келип рахмат, эми ошону болушунча жеткирип беришти. Биз эми ушу айыл боюнча
жакшында баарыбыз неме кылып ынтымак менен бөлүп алабыз. Перичи Кубан ишканасынан алынып келинген көмүрдү улай бүгүн Чайчы аймагына өкмөттүн Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү келип, жергиликтүү тургундар менен жолугушту. Эл аралык донорлордон келген жардамдардын негизинде бул жайга 1 тоннадан ашуун консерваланган эт, 8850 килограмм un, 800 килограмм кумшекер, май, макарон жана башка азыктар алынып келинген. Азык-түлүктөр жетиштүү болгон менен жергиликтүү тургундар өкмөт өкүлчүлүгүнө берүүчү 200 000 сомдук сууда аз экендигин билдиришти. Бирок Талайбек Сарыбашев бийликтин андан ашык акча берүүгө мүмкүнчүлүгү жок экендигин тастыктады. Анткени менен жер титирөөдөн жабыр тарткандар үчүн атайын ачылган фонддо 52 миллион сомдон ашуун акча бар. Эми ал сумма өтө начар абалда күн өткөргөн жарандарга бөлүнүп берилиши мүмкүн. Бирок өкмөт өкүлчүлүгү белгилегендей, элдин муктаждыктарын канааттандырууда жеке ишкерлердин орду чоң. 432 үй бүлө 4-5 даражада бүгүн ушундай мобилдик үйлөрдө туруп атышат. Мына буга чейин дагы бир ушул айыл эле бир 120 тонна көмүр берген экен Пертик ишканасы. Бүгүн дагы мен кече суранып, ушул дагы көмүрлөр түгөнгөн үй бүлөлөр, кыйналган үй бүлөлөр бар экен десем, ушул мына Чайчы айылына дагы бүгүнкү күндө да 40 тонна көмүрүн жардам берип атат. Эми ушу эл деле мына бүгүнкү күндө ыраазы болуп, ыраазычылыгын айтып атат ушул мекеме ишканага. Мен да ыраазычылык билдирем, мен баягы колунда бар экен ушу элден кабар алып жардам берип атат. Жогорку кеңештин депутаты Улан Примов тарабынан буга чейин жер титирөөдөн жапа чеккен Алай районуна 300 тоннадан ашуун, Чоңолай аймагына 200 тонна көмүр таркатылган. Ар дайым карапайым элге жардам колун сунуп келген инсандын бул акыркы кадамы эмес. Жардамга муктаж жарандарга жардам берүүгө даяр. Кенжебүй Маматсадыкова, Мирлан Ормонов, Ош Берем жаңылыктары. Рулы оң жақтағы уна менен жүргүнчүлөрдү жана коммерциялык жүктү ташууга байланыштуу мыйзам долбоору Жогорку кеңештин уна байланыш архитектура жана курулуш комитетинин кезектеги жыйынында талкууланды. Белгилесек, Жогорку кеңеште уңурулду уналардын жүргүнчүлөр менен коммерциялык жүктөрдү ташууга тыюу салуу мөөнөтү 2020 жылдын 1-январына чейин узартуу демилгесин көтөргөн. Жаңыдан күчүнө кирген мыйзамга ылайык ага 2016 жылдын 1-январынан тарта тыюу салынган. Тармактык комитеттин мүчөлөрү тийиштүү мыйзам долбоорун талкуусuz эле экинчи окууда парламенттин кароосуна алып чыгуу чечимине келишти. Мындан ары үйлөнүү үлпөт тойлорундагы уна гербени саны 5 машиненен ашпашы шарт. Ош облустук жол кайгыл кызматкерлери шаар кыдырып, бул маселе боюнча кала тургундарынын арасында түшүндүрүү иштерин жүргүзүштү. Кененирээк Орозбек Шарабидин уулу айтып берет. Сен баш болуп, сен ушу дайыма ушу Ажигит ака мындай кылайлы балдарды деп туруп көп эле неме кыласың. Навстречу барып атабыз. Ош облустук ички иштер башкармалыгынын жол кайгыл кызматы үйлөнүү үлпөт тойлорго чыккан уна кортеждерге чектөө киргизүү максатында айдоочуларга түшүндүрүү иштерин уюштурду. ЗАГСта жүрүп атканда 5 машина ашпастан жүрүш керек болду. Азыр өзүңөр билесиңер, мына шаардын ичинде анча байкалбайт. Но бирок мына чоң жолго чыкканда, Ош Алай, Ош Бишкек жолуна чыкканда поток движение өзүңөр көрүп атсаңар өтө көп. Еще жанагындай колонна болуп кетип атат, ЗАГСтын машиналары 10-15 болупчу. Арттагы машина же обгонго чыга албайт. Же араңарда аралыкты кичине калтырбайсыңар. Ошонун негизинде анан кийин баягы машиналар встречный полоса чыгып кетип атат, карама-каршы тилкеге чыгып. Анан сөз жол кырсыгы болуп кетти. Өкмөттүн 1999 жылдын 4-августундагы жолдо жүрүүнүн эрежелерин жана транспорт каражаттарын пайдаланууга чыгаруу жана кызмат адамдарынын жолдо жүрүүнүн коопсуздугун камсыздоодогу милдеттери тууралуу токтомуна толуктоолор киргизилген. Ага ылайык Ош облустук жол кайгыл кызматынын башчысы төмөнкүлөргө токтолуп өттү. Чыккан учурдан башталып уже бул ишке аша баштады. Бунун өткөрүп аткан себеби мына азыркы учурда жаз айлары келип, жолдо транспорт каражаттары уже көбөйө баштады, тойлор дагы будан бул жака активдештириле башталат. Ошондуктан азыр алдын алуу иштерин ушул учурдан баштап такай көзөмөлгө алууга бизде иш-чаралар иштелип жатат. Коомдук тартипти көз көрүнө бузуу жана транспорт каражаттарынын катышуусу менен белгиленген тартипте макулдашылбаган мелдештерди уюштуруу жана катышуу, жол кыймыл үчүн коркунуч түзүп жүрүүлөр, ошондой эле 5тен ашык транспорт каражаттарын үйлөнүү үлпөт колоннасына чыгуу административдик кодексине ылайык 3000 сомдон 5000 сомго чейин айып пул салынат. Бул киргизилген өзгөртүүлөргө айдоочулар да макулдуктарын билдиришти. Мыйзамды өзү колдойбуз. Азыркы убакта биринчи эле сезон деп. Bizde sezon sentyabr, oktябрь, ноябрь 3 ай гана сезон. Башка убактарда башка деле жумушубуз бар. Анан чындыгында баягы президенттин өзүнүн немеси бар. 5тен гана машинадан чыгуу бар. Анча мынча күйөө баланын достору заказ кылышы мүмкүн, ашышат.
бирден экилеп кошулуп калышы мүмкүн. Андай деле сезон деле жок азырчы. Мындан сырткары бул өзгөртүүлөрдүн катарында унаа ээн баштыгы беренеси да бар. Бул беренеде автоунаанын ичинде болгон учурда коомду жана кыймылдын башка катышуучуларын сыйлабай, ачык айкын коомдук тартипти жана жарандардын тынчтыгын бузган учурда да 3000 сомдон 5000 сомго чейинки айыппул салынат. Орозбек Шарабдин уулу, Нуржигит Чолпонбаев, Ош Бирим жаңылыктары. Ошто көрктөндүрүү жана жашылдандыруу чарба комбинаты Курман Жандат аймактык кеңешиндеги Жеңиш Эсалы багына карагай көчөтүн отургузушту. Бүгүнкү күнгө чейин Жеңиш Эсалы багы кароосуз калган. Азыркы учурда Эсалуу жайда көрктөндүрүү иштеринин алгачкы этаптары башталууда. Жалпысынан аталган жайга 100гө чукул ийне жалбырактуу дарак эгилген болсо, шаар боюнча 2000ден ашык ушул сыяктуу көчөттөр калабыздын көркүнө көрк кошуу үчүн эгилүүсү максат алууда. Ошондой эле шаарыбыздын ар кайсы аймактарына отургузулуп жаткан карагай дарагы кан басымынын жогорулашына, жүрөк ооруларына, ошондой эле бронхит сыяктуу ооруларга шыпасы бар. Мындан сырткары Жеңиш Эсалуу жайы быйылкы жылы толугу менен оңдоосу күтүлүүдө. Бул үчүн аталган комбинат инвесторлорду табуунун аракетин көрүшүүдө. Мына быйыл биз Оштогу көркөндүрүү жашылдандыруу чарба комбинаты жылдагы көчөт эгип атабыз да. Биринчи этапта биз ийне жарактуу көчөттөрдөн эгип атабыз. Ийне жарак атап айтсак, ийне жарактын сасна дарагы. Бул сасна дарак 500-600 жыл жашайт. Биринчиден, экинчиден бул жашы кышы жазып жашыл болуп турат. Анан үчүнчүдөн бул мына лекарственный значениеси бар да. Мына ооругандар фитонцидивидетте микробдорду өлтүрүп турат. 2016 жылы тарых жана маданият жылы деп белгиленгендиктен жер-жерлерде аталган жылдын урматына карата иш-чаралар өткөрүлдү. Мындай самалыктан кургалбаган Ош муунун тарых жана юридика факультети 21 февраль бүткүл дүйнөлүк эне тил күнүнө карата адабий музыкалык кече уюштурушту. Анда катышуучуларга 4 программа боюнча тапшырмалар берилип, аталган факультеттин студенттери өз өнөрлөрүн тартуулашты. Алар көркөм окуу, элдик ырларды аткаруу, элдик бийлерди бийлөө, ошондой эле улуттук музыкалык аспаптарда ойноо болуп саналат. Бүгүнкү иш-чарага таланттуу студенттерден түзүлгөн командалардын алдыңкы орындуктарга ээ болгону Ош муунун бул байрам боюнча өткөрүлүүчү масштабтуу иш-чарасына катышуу мүмкүнчүлүгүн алышмакчы. Бүткүл дүйнөлүк эне тил дегенде бул ар бир улуттун өзүнүн эне тил майрамы да. Кыргыз элинин кыргыз тили майрамы, орус элинин орус тили майрамы, өзбек элинин өзбек тили майрамы. Бул жерде негизги иш-чаранын максаты ошол студенттердин жан дүйнөсүн байытуу жана ошол улут аралык ынтымакты чыңдоо, бекемдөө негизги максаттардан болуп эсептелет. Юридика факультетинде мындай иш-чаралар бир топ жылдан бери эле колго алынган жана өткөрүлүп келүүдө. Мекенибиздин тынчтыгы үчүн жан аябай күрөшкөн Ооган согушунун ардагерлерине келечек балдар чыгармачылык борбору тарабынан майрамдык маалай тартууланды. Эрби жана суроо жооп менен коштолгон чакан иш-чарага кесиптешим Сымбат Абдакимова да күбө болуп келген. Ооган согушунан советтик жоокерлердин кайтканына 27 жыл болду. Бул күнү жер-жерлерде апааттан кайтпай калгандарды эскерүү иш-чаралары болуп өттү. Мына ушундай саамалыктардан келечек балдар чыгармачылык борбору да четте калган жок. Анда таланттуу балдар тарабынан Ооган ардагерлеринин маанайын көтөрүү максатында чакан кече уюштурулду. Бул иш-чара аркылуу жаштарды мекенчилдикке тарбиялоо иши да колго алынган. Кийинки убактарда өзүңүздөргө белгилүү болгондой балдар мекен, ата мекен, анан улууларды урматтоо, ардагерлерди сыйлоо, бул ардагерлер ким деген суроого жоопту издеп таппай атышпайбы. Мына ошол сезимдерин ойготуш үчүн, балдардын патриоттук, мекендик сезимдерин ойготуш үчүн биз мына ушул иш-чараларды үзбөй дайыма өткөрүп келебиз. Ооган согушунун 4 ардагери чакырылды. Иш-чаранын жүрүшүндө ардактуу конокторго согуш туурасында слайдтар көрсөтүлдү. Андан сырткары ата мекенибизди даңазалаган ырлар менен бийлер аткарылып, бүгүнкү биздин тынчтык үчүн күрөшкөн ардагерлерге окуучулар ыраазычылыгын билдиришти. Биздин тынчтык үчүн күрөшкөн ата бабаларыбыз ар дайым тынч болсун, аман болсун, элибиз тынч болсун, ата журтубуз ынтымакта жашасын. Ардагерлердин айтымында согуш убагында оюңа эч нерсе келбейт. Бир гана максат душманыңды жеңүү болгон. Андай күндү эч кимдин башына салбасын, заманыбыз тынч болуп, согушту жаштар кинодон гана көрүшсүн деген тилектерин билдиришти. Мына балдар, кыздар, алар нежекелери жашынагай өздөрүнүн чыгармаларын тартуулашты. Биздин жаш келегибизди элестетип, бизди дагы бир канча жашка жашартышты окшойт. Жерибизде, элибизде тынчтык эле болсо экен, ушул балдар ырдап, бийлеп, жыргап эле жүрүшсө жакшы болот эле деп
Чыгармачылык борбор бул иш-чараны өткөрүүнү салтка айландырган. Анткени эрди көрсөткөн аксакалдар келечек муундарга үлгү көрсөтүп, балдардын сый-урматын көрүүгө татыктуу. Өзүңүздөр күбө болгондой, келечек балдар чыгармачылык борбору тарабынан ооган ардагерлерине атайын чакан концерт уюштурулган. Концерттин жүрүшүндө окуучулар өздөрү кызыккан согуш темасындагы ар кандай суроолоруна жооп ала алышты. Сымбат Абдакимова, Улукбек Нарматов, Ош Бирим жаңылыктары. Сиздер Ош Бирим жаңылыктарын көрдүңүздөр. Алдыда ММК дайымда кеп жана Абырай менен тааныша алыңыздар. Кечиңиздер көңүлдүүлансын. Жаңылык жаңылыктар менен учурашалар. Жолдо жүрүүнүн эрежелерин жана транспорт каражаттарын пайдаланууга чыгаруу жана кызмат адамдарынын жолдо жүрүүнүн коопсуздугун камсыздоодогу милдеттери тууралуу токтомуна толуктоолор киргизилген. Ага ылайык Ош облустук жол кайгыл кызматынын башчысы төмөнкүлөргө токтолуп өттү. Жол чыккан учурдан башталып уже бул ишке аша баштады. Мунун өткөрүп аткан себеби азыркы учурда жаз айлары келип, жолдо транспорт каражаттары уже көбөйө баштады. Тойлор дагы мындан бул жака активдештириле башталат. Ошондуктан азыр алдын алуу иштерин ушул учурдан баштап такай көзөмөлгө алууга бизде иш-чаралар иштелип жатат. Коомдук тартипти көз көрүнө бузуу жана транспорт каражаттарынын катышуусу менен белгиленген тартипте макулдашылбаган мелдештерди уюштуруу жана катышуу, жол кыймыл үчүн коркунуч түзүп жүрүүлөр, ошондой эле 5тен ашык транспорт каражаттарын үйлөнүү үлпөт колоннасына чыгуу административдик кодексине ылайык 3000 сомдон 5000 сомго чейин айып пул салынат. Бул киргизилген өзгөртүүлөргө айдоочулар да макулдуктарын билдиришти. Мыйзамды өзү колдойбуз. Азыркы убакта биринчи эле сезон эле. Бизде сезон сентябрь, октябрь, ноябрь 3 ай гана сезон. Башка убактарда башка деле жумушубуз бар. Анан чындыгында баягы президенттин өзүнүн немеси бар. 5тен гана машинадан чыгуу бар. Анча мынча күйөө баланын достору заказ кылышы мүмкүн, ашыкса. Бирден экилеп кошулуп калышы мүмкүн. Андай деле сезон деле жок азырчы. Мындан сырткары, бул өзгөртүүлөрдүн катарында унаа ээм баштыгы беренеси да бар. Бул беренеде автоунаанын ичинде болгон учурда коомду жана кыймылдын башка катышуучуларын сыйлабай, ачык айкын коомдук тартипти жана жарандардын тынчтыгын бузган учурда да 3000 сомдон 5000 сомго чейинки айып пул салынат. Орозбек Шарабдин уулу, Нуржигит Чолпонбаев, Ош Бирим жаңылыктары. Оштогу көрүктөндүрүү жана жашылдандыруу чарба комбинаты Курман Жандатка аймактык кеңешиндеги жеңиш эс алуу багына карагай көчөтүн отургузушту. Бүгүнкү күнгө чейин жеңиш эс алуу багы кароосуз калган. Азыркы учурда эс алуу жайда көрүктөндүрүү иштеринин алгачкы этаптары башталууда. Жалпысынан аталган жайга 100гө чукул ийне жалбырактуу дарак эгилген болсо, шаар боюнча 2000ден ашык ушул сыяктуу көчөттөр калабыздын көркүнө көрк кошуу үчүн эгилүүсү максат алууда. Ошондой эле шаарыбыздын ар кайсы аймактарына отургузулуп жаткан карагай дарагы кан басымынын жогорулашына, жүрөк ооруларына, ошондой эле бронхит сыяктуу ооруларга шыпасы бар. Мындан сырткары жеңиш эс алуу жайы быйылкы жылы толугу менен оңдоосу күтүлүүдө. Бул үчүн аталган комбинат инвесторлорду табуунун аракетин көрүшүүдө. Быйыл биз Оштогу көркөндүрүү жакшыландыруу чарба комбинаты жылдагы көчөт эгип атабыз да. Биринчи этапта биз ийне жарактуу көчөттөрдөн эгип атабыз. Ийне жарактуу атабайсак ийне жарактуу сасна дарагы. Бул сасна дарак 500-600 жыл жашайт. Биринчиден, экинчиден бул жашы кышы жазып жашыл болуп турат. Анан үчүнчүдөн бул мына лекарственный значениеси бар да. Мына ооругандар фитонцид выделять этет да, микробторду өлтүрүп турат. 2016 тарых жана маданият жылы деп белгиленгендиктен жер жерлерде аталган жылдын урматына карата иш-чаралар өткөрүлдү. Мындай самалыктан кур калбаган Ош муунун тарых жана юридика факультети 21 февраль бүткүл дүйнөлүк эне тил күнүнө карата адабий музыкалык кече уюштурушту. Анда катышуучуларга 4 программа боюнча тапшырмалар берилип, аталган факультеттин студенттери өз өнөрлөрүн тартуулашты. Ал талап кылынбайт. Былтыр айыл чарба багытында 5 миллиард сом насыя берилген болсо, быйыл бул сумманы 10 миллиардка жеткирели деп жатабыз. Мындан сырткары Кыргыз-Орус бирлешкен фондуда 12% менен 1 жылдан кийин төлөнүп баштай турган насыяларды 5 жылдык мөөнөткө берип жатат, деди Сариев. Зилзаладан жабыр тарткан Кара Суу районунун Чайчы айылынын тургундарына Жогорку Кеңештин депутаты Улам Примов тарабынан көмүр берилди. Кышы бою чатыларда жана контейнерлерде күн өткөрүп келген аталган аймактын тургундары үчүн бул чоң жардам. Кыштын ызгар суугуна чайчылыктар кандай шартта жашап жатышат? Кесиптешим Кенжүбү Мамат Садыкова кабар алып келген.
17 ноябрь күнгү жер титирөөдөн 4 баланын энеси Айчүрөк Осмонованын үйү жапа чегип, 4 категорияда экендиги аныкталган. Мамлекет тарабынан убактылуу контейнер берилгени менен Айчүрөк айым суда катары берилүүчү 200 000 сомду ала албай келет. Айтымында буга жолдошунун шартка байланыштуу Өзбекстандын жараны болуп калгандыгы себеп. Түшүп калган үйүбүз кайнатамдын намында болгон. Азыр мен күйөөмдүн намына өткөзүп алайын десем, күйөөм Россияга бар, Россияда болбогон бир себептер менен кармалып кымалып калгандыгы үчүн мага ол доверенность бериш керек экен, доверенность бере албайт, макулдук немелеринде эч нерсени бере албай, өзгөрө албагандыгы үчүн мен азыр документ өзүмдө болбогон суда алып мен эч кандай үй сала албайм да. Ошон үчүн өзүмдүн намыма өткөзүп беришсе. Балдарын жалгыз багып жаткан эне мамлекеттен эч кандай жүлөк пул да албайт. Учурда тиргелиги ар тараптан келген жардамдардын эсебинен болуп жатат. Бактарактарыбызды кыркып жагат элек. Кыйналат элек, үшүйт элек, суук деле катуу болуп атты, жок көмүр келди. Биз мындай жакшы эле жашоо жакшы эле болуп, жакшы эле отторду жагып, жылуу эле жашап аттык. Көп эле ушу бизге кымсыз кылып, көмүрдөн кем кылбаган ошол Примовго да чоң рахматыбызды айтабыз. Айчүрөк Осмонованын жогорку кеңештин депутаты Улан Примовго ыраазы болгондугу жөн жерден эмес. Кышы бою контейнерлерде жашап келгендерге жардам иретинде буга чейин 150 тонна көмүр таркатылган. Жазалдын кайрадан күндүн суукташынан улам чайчиликтерге бул жолу 47 тонна көмүр алынып келинди. Биздин ишкана ар дайым ушундай мүмкүнчүлүгү чектелген, оор акыбалда жашаган жакыр адамдарга, инвалидтерге ушундай ар дайым ушундай жардам беребиз. Азыр бул жерде жер титирөөдөн ушундай муктаж болуп, азыр суукта калып, ушу кыйналып аткан адамдарга дагы азыр ушул жерге ушу жардам бериш үчүн көмүр алып келдик. Ушундай жардамдарды биз ар дайым ушундай бере беребиз. Ушу берүүгө ар дайым даярбыз. Жер титирөөдөн Чайчы аймагы боюнча 122 үй жабыр тарткан. Мамлекеттен же түрдүү донорлордон келген жардамдарды зыянга учураганына жараша адилеттүү бөлүп берүү үчүн атайын комиссия түзүлгөн. Эми алар келген жардамды атайын қызмет негизинде бөлүп беришет. Рахмат ушу берип аткан адамдарга, алып келип аткан мына ушу шопуларга, ушунча суукта калбай алып келип атышат шопулар. Ушуну алып келип берди, рахмат. Эми ошону болушунча жеткирип беришти. Биз эми ушу айыл боюнча жакшына баары неме кылып ынтымак менен бөлүп алабыз. Теричи Кубан ишканасынан алынып келинген көмүрдү Улай бүгүн Чайчы аймагына өкмөттүн Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү келип, жергиликтүү тургун Саламатсыздарбы, эфирде жаңатар анал баруучусу мен Абай Нурбашевиков. Алгач бул күнү каткан окуялардын кыскача түрнөгү. Турмуштун оорусун кечирип келгенине өз баласын өлтүрүүгө аракет жасаган ал боюнча териштирүүлөр башталды. Президент Осмондун камсыздандыруу төлөмдөрүнүн тарифтерин кайра карап чыгууну өкмөткө тапшырды. Дыйкандарга берүүчү насыянын пайызы түшүп, мөөнөт узарып, күрөө салынды деп ишендирет өкмөт башчысы. Кышы бою чатырларда жана контейнерлерде күн өткөрүп келген Чайчы айылынын тургундарына жардам жеткирилди. Кыргызга жат болгон сапаттын бири өз баласын көчөгө таштоо сыяктуу көрүнүш күн санап көбөйдү. Айтайын дегенибиз, жакын деле 14 февраль көпчүлүк жаштардын арасында сүйгүнүү деп аталып жүргөн күнү дал ошол тоок сүйүүдөн жаралган наристесин көчөгө таштап кеткен аял кармалды. Ал өз баласынан кутулуу үчүн ар кандай айла малдарды колдонуп, керек болсо аны өлтүрүүгө чейин барган. Негизи эле кананынан жаралган наристени мындай кордукка салуусунун себеби эмнеде? Кийинки материалда. 14 февраль күнү Ош шаарынын Курманжанатка көчөсүнө көп кабаттуу үйлөрдүн биринин подъездинен болжол менен бир жаштан өткөн ымыркай табылган. Аны ошол жерде жашаган бир тургун Ош шаардык балдарды жана үй бүлөнү калыбына келтирип борборуна алып келип таштап кеткен. Ошол эле учурда Калан социалдык камсыздоо бөлүмүнө белгисиз бир аял баласын 13 февраль күнү көп кабаттуу үйлөрдүн кире беришине таштап кеткендигин айтып, аны кайрадан таап берүүлөрүн суранган. Аталган бөлүм кызматкерлери дароо Ош шаардык ички иштер башкармалыгына билдирүү жасашып, издөө иштери башталган. Сулайман Тоо милиция бөлүмчөсүнүн ыкчам иш аракеттеринин негизинде ташталган жаш наристенин кай жерде экендиги аныкталган. Мына облус стоматология поликлиникасынын жанындагы тушундагы домдун 2-чи подъездинен ошо подъезден табылган. Ошол жерден бир студент бала көрүп калып, аны алып келип ушул жерге таштап кеткен экен. Детом мына балдар үйүнө. Ушул жерден биз аны изилдеп атып, баланы ушул жерге алып келгенин билип, азыр тактап, бала
бүгүнкү күндө эмес состояниясы оор, врачтан да өзүңөр азыр көрдүңөр. 13 февралдан 14 февралга чейин сууктун күнүндө таштанды сымал көчөдө калып кеткен Ымыркайдын абалы албетте жакшы эмес. Жалгыздыкта калып коруп калгандыктан ба айтор бүгүнкү күнгө чейин ые токтобогон. Ош шаардык балдардын жана үй бүлөнү калыбына келтирүү борборунун жетекчисинин билдиргенине караганда, Ымыркайда атайын текшерүү жүргүзүшкөн жана анын денесинен күч колдонулган сыяктуу көк дактар табылган. Келген абалда бул 14 күнү келди, саат 8:30 келди. Эден кызматкери менен анан келгенде өтө беспокойный болчу. Бала буту колун уктап калган, үшүп. Анан температурасын өлчөп кабыл алдык, кийимдерин бүт алмаштырып, тамак ашты неме болдук, бирок ошондо дагы ошол түнү беспокойный болуп чыкты да бала. Себеби дегенде коруп калган балачы. Чөчүп калган да. Неден чөчүп калган, эми өзүңүздөр эслейсиздер. Бирок мойнундагы дактары ошо азыр кичине дагы кайтып калыптыр. Кичине кайткан. Бул дактар эмнеден болушу мүмкүн деп ойлойсуз? Эми бала мен как дарыгер катары айтат, бала мойнумен жыгылбайт да, жыгылса дагы башка жерине түшүш керек эле да. Бул деген атайы кармалган жерлери ошол ошон дак болуп турат да. Чындыгында тартип сакчылар менен биргеликте баланын мойундарын карап көргөнүбүздө өзүңүздөр көргөндөй көк дактарды көрүүгө болот. Мына ушундай Ымыркайдын зордук зомбулукка кабылгандыгы күмөндөлгөн соң, анын апасы да милиция кызматкерлери тарабынан табылып, учурда ал убактылуу кармоочайга киргизилди. Өз баласын өгөйлөп, ага күч колдонуп, түн ичинде көчөгө таштап салуусунун себеби эмнеде экенине кызыгып сурап көрдүк. Анын айтымына караганда, кадимкидей эле турмуш куруп, жолдош экөөнүн ортосунда мына бүгүнкү көчөдө калып, ата-эне мээриминен ажырап жаткан бала төрөлгөн. Бирок күйөөсү аталык милдетин аткарбай, иттен жок же биттен жок болуп, дайынсыз эле бир кара курсаң кампайтып, үй бүлөнүн оокатын ага жылдырууга киришкен эмес. Баласын өз турмушун өткөрүү оорго турган эне акыры өз баласынан кутулуп, аны өлтүрүп салууну чечкен. Апам үйдө жүргөм бир айча. Ошо күйөөм бага албай ошол жерде жүргөм апамкында. Анан кичине тутузга тургандан кийин папаңга кеткенбиз. Папаңга кетип бага албай Кантип бага албай койдуң? Акча жокпу? иштебей койду. Күйөөңбү? Өзүм иштейин десем иштетпеди. Баланын мойнундагы издер эмне издер? Сен мунтуңбу бала? Ооба. Неге? Өлтүрөйүн дегем. Курсагында 9 ай көтөрүп, өз канынан жаралган баласын өлтүрөйүн деген энеге эмне дээрибизди билбей калдык. Ар бир пенде өз рызкысы менен деген кеп бар эле. Бирок Ымыркайдын рызкысы кай жерден, кайсы күнөөсү үчүн жок калды. Айтор түшүнүксүз. Негизи эле баласын көчөгө таштап кетүү бул адам затына, анын ичинде кыргыз элине жарашпан сапат экенин ойлоп, жүрөгүң түпкүрүнөн жанчылат. Дагы бир өкүндүрүүчү нерсе көчөдө калган кыргыз балдарынын күн санап көбөйүп жаткандыгы ар бир адамды ойготуучу жана таасирленчү жагдай. Абай Нурбашибеков, Бектел Акылбек уулу, Ош Прим жаңылыктары. Кошумчалай кетчү жагдай жогорудагы окуя боюнча Кыргыз Республикасынын мыйзамына ылайык адам өлтүрүүгө аракет жасоо фактысы боюнча кылмыш иши козголду. Бүгүн таңкы саат 6-лар чамасында Жалал Абад облусунун Кыргыз-Өзбек чек арасына жакын аймагында күчү 4,5 балга жеткен жер силкинүү катталды. Сейсмология институтунун маалыматына караганда жердин титиреши Аксы районунун Кызыл Жар, Атана, Сарыгаш айылдарында 4 балл, Кербен, Үч Коргон айылдарында 3 балл, Таш көмүр шаарында 4,5 балл болуп сезилди. Өзгөчө Кырдаалдар министрлигинин маалыматына караганда кыйроолор жана жабыркагандар жок. Мамлекет башчысы социалдык фондко төлөнүүчү камсыздандыруу төлөмдөрүнүн тарифтерин кайра карап чыгууну өкмөткө тапшырды. Президент социалдык фонддун төрагасы Мухаммедкалый Абылгазиевди кабыл алды. Жолугушууда Алмазбек Атамбаев пенсиялардын көлөмү ар бир төлөмдөрдүн камсыздандыруу өлчөмүн төлөгөнүнө жараша болорун өлкө калкынын көпчүлүгү түшүнөрүн белгиледи. Бирок тажрыйба көрсөткөндөй азыркы система биздин элеттиктер жашап жаткан, эмгектенип жаткан кырдаалды жана шарттарды толук эске алган эмес. Азыркы система боюнча чакан жер үлүшү бар адамдар менен ири жер элдеринин ортосунда теңсиздик орун алган, деди президент. Ушуга байланыштуу өлкө башчысы социалдык адилеттүүлүктүн принциптерин турмушка ашыруу максатында жана төлөмдөр боюнча жүктү адилеттүү бөлүштүрүүнү эске алуу менен тарифтерди кайра карап чыгуу тууралуу маселени өкмөткө жана соцфондко тапшырды. Дыйкандарга бериле турган насыянын пайызы түшүп, мөөнөтү узарып, күрөө салынды. Бул тууралуу премьер-министр Темир Сариев Кыргызстандагы радиолордун биринде берген маегинде билдирди. Анын айтымында быйыл дыйкандарга бериле турган насыянын баштапкы төлөмү буга чейин 30% болсо, эми 10%га түштү. Төлөм мөөнөтү буга чейин 2 жыл болсо, мындан 3 жылга узартылды. Мурда дыйкан насыяны алары менен төлөп баштаса, жаңы келишим боюнча 6 айдан кийин төлөйт. Аны менен катар 100 000 сомго чейин сумманы алган дыйкандарга эч кандай күрөө менен жолугушту. Эл аралык донорлордон келген жардамдардын негизинде бул жайга 1 тоннадан ашуун консерваланган эт.
8850 килограмм un, 800 килограмм кум шекер, май, макарон жана башка азыктар алынып келинген. Азык-түлүктөр жетиштүү болгон менен жергиликтүү тургундар өкмөт өкүлчүлүгүнө берүүчү 200 000 сомдук сууда аз экендигин билдиришти. Бирок Талайбек Сарыбашев бийликтин андан ашык акча берүүгө мүмкүнчүлүгү жок экендигин тастыктады. Анткени менен жер титирөөдөн жабыр тарткандар үчүн атайын ачылган фонддо 52 миллион сомдон ашуун акча бар. Эми ал сумма өтө начар абалда күн өткөргөн жарандарга бөлүнүп берилиши мүмкүн. Бирок өкмөт өкүлчүлүгү белгилегендей, элдин муктаждыктарын канааттандырууда жеке ишкерлердин орду чоң. 432 үй бүлө 4-5 даражада бүгүн ушундай мобилдик үйлөрдө туруп атышат. Мына буга чейин дагы бир ушул айылга эле бир 120 тонна көмүр берген экен Пертик калышканасы. Бүгүн дагы мен кече суранып, ушул дагы көмүрлөр төгөнгөн үй бүлөлөр, кыйналган үй бүлөлөр бар экен десип, ушул мына Чайчы айылына дагы бүгүнкү күндө да 40 тонна көмүрүн жардам берип атат. Эми ушу эл деле мына бүгүнкү күндө ыраазы болуп, ыраазычылыгын айтып атат ушул мекеме ишканага. Мен да ыраазычылык билдирем, мен баягы колунда бар экен ушу элден кабар алып жардам берип атат. Жогорку кеңештин депутаты Улан Примов тарабынан буга чейин жер титирөөдөн жапа чеккен Алай районуна 300 тоннадан ашуун, Чоңалай аймагына 200 тонна көмүр таркатылган. Ар дайым карапайым элге жардам колун сунуп келген инсандын бул акыркы кадамы эмес. Жардамга муктаж жарандарга жардам берүүгө даяр. Кенжебүй Маматсадыкова, Мирлан Ормонов, Ош Берем жаңылыктары. Рулы оң жактагы унаа менен жүргүнчүлөрдү жана коммерциялык жүктү ташууга байланыштуу Мыйзам долбоору Жогорку Кеңештин унаа байланыш архитектура жана курулуш комитетинин кезектеги жыйынында талкууланды. Белгилесек, Жогорку Кеңеште оңурулду унаалардын жүргүнчүлөр менен коммерциялык жүктөрдү ташууга тыюу салыгы мөөнөтү 2020 жылдын 1-январына чейин узартуу демилгесин көтөргөн. Жаңыдан күчүнө кирген мыйзамга ылайык ага 2016 жылдын 1-январынан тарта тыюу салынган. Тармактык комитеттин мүчөлөрү тийиштүү мыйзам долбоорун талкуусuz эле экинчи окууда парламенттин кароосуна алып чыгуу чечимине келишти. Мындан ары үйлөнүлпөт тойлорундагы унаа гербени саны 5 машиненен ашпашы шарт. Ош облустук жол кызматкерлери шаар кыдырып, бул маселе боюнча кала тургундарынын арасында түшүндүрүү иштерин жүргүзүштү. Кененирээк Орозбек Шарабидин уулу айтып берет. Сен баш болуп, сен ушу дайыма ушу Ажигит ака мындай кылайлы, балдарды деп туруп көп эле неме кыласың. Навстречу барып атабыз. Ош облустук ички иштер башкармалыгынын жол кайгул кызматы үйлөнүү үлпөт тойлорго чыккан унаа кортеждерге чектөө киргизүү максатында айдоочуларга түшүндүрүү иштерин уюштурду. ЗАГСта жүрүп атканда 5 машина ашпастан жүрүш керек болду. Азыр өзүңөр билесиңер, шаардын ичинде анча байкалбайт. Но бирок мына чоң жолго чыкканда, Ош Алай, Ош Бишкек жолуна чыкканда поток движение өзүңөр көрүп атсаңар өтө көп. Еще жанагындай колонна болуп кетип атат, ЗАГСтын машиналары 10-15 болупчу. Арттагы машиналар же обгонго чыга албайт. Же араңарда аралыкты кичине калтырбайсыңар. Ошонун негизинде анан кийин баягы машиналар встречный полосага чыгып кетип атат, карама-каршы тилкеге чыгып. Анан сөз жол кырсыгы болуп кетти. Өкмөттүн 1999 жылдын 4 август